Саламатсыздарбы, урматтуу депутаттар. Мен бул жакка чыккан себеби биз ошол Жогорку Кеңеш мыйзам чыгаруу органыбыз. Ошондой эле бизде көзөмөл контролдоо функциясы да бар. Мыйзам деле эмес, биз кабыл алган токтомдорду дагы биз көзөмөлдөшүбүз керек да. Бүгүн мен ошол Жогорку Кеңештин бир кабыл алган токтом боюнча сиздерге маселе көтөрүп жана тийиштүү тапшырмаларды берип коелу деп атайын слайд даярдап көрсөтүп коеюн дедим эле. Бул ошол биздин Бишкектеги болуп аткан экология маселеси, анын ичинде ушул смог маселеси да. Эми буну көтөрбөй деле койсо болот эле, бирок мына буга чейин бир топ божомолдор эле айтылып келатса, азыркы учурда ушул проондун изилдөөсүнүн негизинде бунун алкагында мына адамдар каза болуп атат да. Мына карап көрсөңүздөр, ушул мурдагы эле жылдын көрсөткүчтөрүнө карап көрсөк, биз эң дүйнөдө биринчи орунду алып, ушул абанын сапаты боюнча шаарлардын алкагына кирип атабыз да. Бул жакшы көрсөткүч эмес деп эсептейм. Эгерде кийинки слайдка карап көрсөк, бул эгерде бүгүн мына жамгыр жаап жакшы көрсөткүч болуп 59ду көрсөтүп атса, азыр 420га чейин жетип атат. Эгерде нормалдуу норманы карап көрсөк, ал болгондо 15 эле болуш керек. Мындайча айтканда 30 эсе көп зыяндуу аба менен бүгүн дем алып атабыз. Урматтуу коллегалар, эми бул жерде өзүбүз жашап атабыз, балдарыбыз жашап атат, канчалаган адамдар өлүп атат. Мына 10дон 12%га чейин адам каза болот экен. Өткөнчө Сүйүн байке, сиз да айтып калдыңыз эле, чындыгында ошондой ситуация бизде бар экен. Ал эмне деген көрсөткүч? Мына проондун көрсөткүчү негизинде кандай адам баласына зыян келтирилет экен. Дем алуучу органдардын оорусу, астма, жүрөк оорулары, өпкө рагына чейин алып келе турган. Көрсөтпөйсүңбү кийинки слайд? Дагы көрсөт. Кийинкиси. Ушул ушундай бир ооруларга алып келет экен. Бул аябай жаман кесепетке алып келип атат, урматтуу коллегалар. Биз ушул токтомдо эмне деп айттык эле? Токтомдо айттык эле. Биринчи кезекте бул тилекке каршы жыл массивтерде болуп аткан күйгүзүүчү ошол көмүрлөрдүн негизинде, экинчиси бул машинелердин негизинде, үчүнчүсү ТЭЦтен жана ошондой эле Роза Ветров деп коет, курулуштун ар кандай курулуп атканын негизинде ушул проблема бүгүн жаралып жатат. Биз айттык эле токтомдо, кийинки слайд. Токтомдо айттык эле. О картада көк менен бул ошол газдаштырылган район. Көбүнчөсү Бишкек шаарынын 47 конушунда газ дагы эле берилет. Эмне үчүн берилет? Анткени ал газ менен туташтыруучу жабдыктар 30 000 болсо, аны туташтыруунун өзү негизи 30 000, ошо менен 60-70 000 сом тегерегинде жөнөкөй элге бул өтө мындайча орусча айтканда не по карману. Ошого байланыштуу биз бүгүнкү күнү туташтыра албай атабыз. Биз айттык эле, келиңиздер, трехсторонний договор түзгүңүздөр, банк, Газпром, анан эл. Рассрочкага бергиле, рассрочкага бекер өткөзүп бергиле. Анан газдан акырын өзүңөр төлөп алсаңар, акысын алып алсаңар, анда маселе чечилет эле деп биринчи тапшырманы бердик эле. Ушул тапшырма аткарылбай атат бүгүнкү күнү. Биздин токтомубуздун тапшырмасы аткарылбай атат. Мен ошого айтат элем, азыр аягында да айтып кетем, тийиштүү биздин комитет карап, ушуну кайра бул жерге жыйынга чыгарыбыз бүгүнкү күнү абзел болуп отурат, урматтуу коллегалар. Ошентип эгерде биз договор менен эле рассрочкага газды өткөзүүнү бекер кылып берип койсок, кийин төлөйсүң деп, анда бир топ маселе да чечилет эле. Газпром дагы бүгүнкү күндө толугу менен өткөзөт эле башка жыл массивтерге. Өткөзбөй аткан себеби эл кошулбай атат деп өткөзбөй атат. Эл кошула албай атат, анткени анча акча жок. Анча акча жоктугуна байланыштуу болуп атат. Кийинки маселе ТЭЦ болгон. ТЭЦ боюнча администрация аябай күрөшүп, ошол жерде коррупциялык схемалар жокко чыгарган негизинде сапаттуу көмүр кирип калып, азыр ТЭЦтен андай деле каттуу смогко влияниясы болбой калды. Бирок мурда болчу. Биз атайын кийинки слайд. Атайын эксперимент кылып эки көмүрдөн жактырып көргөнбүз, жөн эле айткан жокпуз. Ошол жерден экөө тең ар кандай өзүнүн воздействиясын берет экенине бүгүн күбө болуп турабыз. Кийинкиси бул ошол катализаторлор деп айттык эле, алар боюнча дагы иш жүрдү, бирок электромобилдердин азыркы күндө зарядтоочу пункттарды куруу маселеси дагы чечилелек. Ошону дагы чечүү маселесин каттуу карап, тапшырмаларды берип койсок. Анан эң дагы бир көйгөй, азыр мусор жөнүндө айтып калды. Кийинки слайд. Мусорду бүгүнкү күнү
ошол полигондордо өрттөйт. Бул боюнча мына канча депутаттар ушул жерде айтып келип атат да. Буну өрттөй тургандын бирден бир себеби бизде аны же кайра өрттөйт, анын алкагында энергия ала турган заводу жок. Ал качественный ол эсептелет. Мындайча айтканда, түтүн чыкпайт эле, фильтрация коюлуп, алынып калат эле, бирок ошол эле учурда электр энергия алса да болот да. Же аныбыз жок, же таштандыларды кайра иштетүү өзүбүздүн дагы бир заводубуз же фабрикабызда жок. Ошондуктан бул боюнча дагы биз катуураак тапшырманы берип, тийиштүү мекемелерди чакырып, угуп койсок, анан тийиштүү мыйзамдар менен же тапшырмалар менен иреттеп койсок туура болот эле. Кийинкиси эми ал дагы бир неме, бул озеленение деп айттык эле. Ошол озеленение маселеси, жашылдандыруу маселеси дагы бүгүнкү күндө аткарыла элек. Ошолордун бардыгын аткарып койсо, мен ойлойм, бул маселеге дагы чекит коюлат эле. Урматтуу коллегалар, мен слайдым бүттү. Айтайын дегеним, Нурлан Өмүрбекович, сиз тапшырма берип койсоңуз, комитетте биз ошол токтомдун аткаруусун карап чыксак, жана кийинки жумаларда жыйынга бияка чакырып, мэрияны кошо чакырып, жана айтылган мусор маселесин, смог маселесин, негизи эле бардык ошо эли автобустар маселесин, жол кире маселесин, тариф маселесин баарын бир карап койсок, ошондо туура болот эле. Ошону тапшырманы Нурлан Өмүрбекович берип койсоңуз жакшы болот эле. Рахмат.